Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kudayga şükür, şu денсаулық өзіңіздер жақсы білгендей, бүгінгі күнде мемлекетіміздің бардық жарандары, көпшілік жарандары şu ауырып, қиналышып, ушул апаттан шығып кетіп жатышат. Кудайга шүгүр. Эч чыкпай калгандар да болуп жатышат. Мен ошол чыгып кетип аткандардын катарында мен да Кудайга шүгүр денсаулыгым чыңдап чыктым. Азыр жакшымын. Азыр ошол бир аз денсаулыгым чыңдайын деп анан ушул айылыбызда, өзүбүздүн жерибизде ооруп аткан жакындарыбыз бар. Ошолордон кабар алайын деп келдим. Камчыбек Ташиев эки тараптуу пневмония илдетинин оор түрүнө кабылып, ооруканада жатып чыккандан бери алгачкы жолу маек курду. Өзү туулуп өскөн Барпы жергесинде тартылган, дээрлик 1 саатка созулган маектешүүнүн кыскартылган бөлүгүн тартуулайбыз. Эми кыргыз мамлекетибиздеги оор акыбалды баарыбыз түшүнүп турабыз. Муну жакшы айтсак да, жаман айтсак дагы ушул акыбал ушул. Ошондо башында ооруганда мен 3 күн больницага кире албай калдым да. Ушул мага чоң зыян келтирип койду. Орун жоктугунан? Орун жоктугунан. Мына биринчи күнү келдим, биринчи күнү мына Юрфада 3 саат, 4 саат күтүп отуруп, ага кире албай калдым. Экинчи күнү национальный госпиталга бардым, улуттук госпиталга бардым. Ал жерде барсаң, жанагы эшиктерин чынжырлап байлап алган. Мен барганда эле мен келинчегим экөөбүз бардык эле. Мен барганда эле ал жерде уже 5-6 адам очередте. Эч кимди кабыл албай атат. Анысы чуу болуп атат. Аны ошону карап туруп эле коем. Мен ошо элдин көзүнчө мен барып азыр мени кабыл алууга деп айтсам, уят деп. Анан дагы кетип калдым үйгө. Анан үйгө дагы кетип калдым. Бирок ошо келинчегимди таштап кеттим, балдарга дайындап, эптеп ушуну жаткызгыла. Мен үйдө жата берейин эми, да көрөмүн депчи. Анан алар ошол күнү эптеп ызы-чуу болуп, урушуп, талашып отуруп, келинчегимди улуттук госпиталга жаткызышты. Мен үйгө барып дагы жатып калдым. Анан эртеси күнү Гансиде ачылыптыр дегенинен анан Гансиге бардым. Гансиге барсам, ал жака дагы келинчегим алып бардым. То есть 2 күндөн кийин. 2 күндөн кийин бардым, барсам ал жерде дагы мындай шарт жакшы болбоду да. Анан ал жерге да келинчегимди таштап коюп, дагы кетип калдым үйгө. Ушинтип отуруп 4-5 күндү мен жоготуп койдум да. 4-5 күн жоготуп коюп, ошонун азабынан 4-5 күндүн эсебинен бир катуу кыйналып калдым да. Ошондуктан айтайын дегеним, мына ооруган адамдарга тез аранын ичинде жардам көрсөтүлүш керек деген, больницага жаткызыш керек экен да. Анан ушу врачтардын көрсөтмөсү менен дарылана башташ керек экен. Камчыбек Кыдыршаевич, мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, биздин белгилүү дин аалымыбыз Чубак Ажы Жарилов тилекке каршы каза болуп калды. Дароо эле Facebook баракчаңызга бул боюнча сиз дагы бир билдирүү жаздыңыз, көңүл айттыңыз кыргыз коомчулугуна. Ал кишинин атына бир алгачкы мына мечит курула турганын айттыңыз. Ал кишини кандай бир эскере тилеңиз? Чубак Ажы бул дүйнөдөн өткөндө миллиондогон адамдар, бир нече ондогон миллиондогон адамдар ушул кишини эскеришти да. Ар биринин жүрөгүнөн өттү. Мисалы ошол Чубак Ажы өткөндө мен бир аз жакшы боло баштадым эле. Жакшы боло баштап, калган убагым болчу. Ошону уккандан кийин кайра ооруп калдым да. Кайра ооруп калдым. Себеби бул өтө чоң кайгы болду биз үчүнчү. Ошондуктан Чубак Ажы бул биздин кыргыз элине, кыргыз коомчулугуна, кыргыз мамлекетине бир келип кеткен инсан болду. Аз жашады, бирок саз жашады. Чубак Ажы өтөрү менен эле биз өзүбүздүн айылда мечит куруп атканбыз. Ошол мечиттин атыны Аалым Чубак Ажы атындагы мечит деп коелу деп чечтик. Ошол эле күнү. Себеби дегенде ошо мечиттин ачылышына өзү келип биринчи фундаментине
биринчи күрөктү ошол таштап берди эле. Ошондуктан эми Чубак ажыны мактап, жактап көп нерсе айта албаймын, бирок жүрөгүм ушу ооруп ушундай болуп турам да. Ооруканада жаттыңыз. Ошол жерде дарыгерлерибиздин ишке болгон ушул аракеттери кандай болду, кандай бааладыңыз жалпы? Мен ушуну биринчи жолу айтып атамын. Эч жерге айта элек болчумун. Себеби ичимдеги нерсени катып, ичиме кармап тура албайм да. Болгон нерсени болгондой айтышым керек. Ошондо мени дарылаган баягы 21 жаштагы кыз Адинай. Ошол мени дарылады эле да, ошол кыз. Мен ошол 5-6 күн жаттым. Ошол кыз тынымсыз күндө ушу мени дарылады эле. Мен кээде дагы ойлонуп кетемин. Ошол кыздын ушинтип тагдыры ушундай болуп калганына биз оорулуулар күнөөлүү болуп калдык депчи. Келгенде мындай карасам, ушу баягы бүт эмени кийген, алиги спецодежда кийген, очкилер тагынган, ошо очкесинин ичинен көрүнүп турат да. Беттери тердеп, ушундай тердеп, баягы кыз кыйналып калыптыр да. Анан мен айттым: "Ай кызым, могул очкиңди чечип, кичине бети башыңды арчып, дем алып албайсыңбы? Кыйналып калыпсың, ар жак бер жака чуркап. Өзүң карасаң кыйналып калыпсың" десем, ошондо айтты эле да. "Жок байке, мен ушул сменым акырына чейин жүрүшүм керек. Азыр чечсем болбойт, сменым акырында чечем" деди. Анан ошону азыр мына мен ойлоп атам да, карасаңыз эми мына жаш 21 жаштагы кыз ушунчалык кыйналып, кысталып, тердеп, бышып баягынын ичинде чуркап иштеп жүрөт да. Иштеп жүрөт. Ал эмнеден иштеп жүрөт? Ал акча үчүн иштеп жүргөн жок. Ал бир данк үчүн же бир наам үчүн иштеп жүргөн жок. Ал өзүнүн жеке ички дүйнөсүнүн тазалыгынан ушул даже өзүнүн ооруганын сезбей калды да. Өзүнүн ооруганын, өзүнүн ушундай бир кетип атканын сезбей калды да. Сезбей ушинтип өтүп кетти. Мен ошондуктан биздин дарыгерлерге өтө чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Жана мындан ары дагы туруп бергиле, аягына чейин туруп бергиле деп дагы суранамын. Эпидемия башталганда эле алгачкылардан болуп ушул Сузак жергесинде башталганда келип элге камкордукту баштагансыз, маскаларды таратып, азык-түлүк таратып, эми өзүңүздүн мына ден соолугуңузга байланыштуу кайрымдуулук иштери, элге жардам берүү иштери калып кетпедиби же уланып атабы ошол иштер? Ошо мен ооруп жатып калганда менин кылып аткан иштеримди колго алып, ошол атабыз ооруп атканда токтоп калбасын ушул иштер деп, ошол иштерди колго алып кетти менин балдарым. Менин балдарым колго алып кетишти. Жеке адамдарга, жеке үй бүлөлөргө, кыйналган адамдардын баарына жардам берип, ушу аракет кылып атабыз. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кандай жүрөсүз? Өзүң Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жакшы болуп калдыңбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы отурасызбы? Бала чакаң тынчсызбы? Өзүң балдарың тынчпы? Тынч, жакшы, рахмат. Жакшы, рахмат. Жан бөгөрү. Жакшы. Жакшыңар. Саламатсыз беле, жакшысызбы? Жакшы отурасызбы? Кудайга шүгүр. Тынч, Ооруп жакшы. эле калдың да. Тынч, жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат. Болуптур. Майли, болуптур. Рахмат. Болуптур, жакшы, рахмат. Саясий суроолордон дагы берип алайын. Кырдаалга байланыштуу Кыргыз өкмөтүнүн дарегинде көп сын пикирлер айтылып атпайбы? Алдын алуу иштери жакшы болгон жок, ошонун кесепетинен бүгүн оор жоготуулар болуп атат деген негиздечи. Сиз кандай ойлойсуз? Кыргыз өкмөтү кандай кемчиликтерди кетирди, кандай кылганда туура болмок? Негизи канчалык Кыргыз өкмөтүнүн иши мындай туура, реалдуу болду да? Бийликтегилердин, өкмөттөгүлөрдүн жасаган иштерине элдин эмеси ич толбой атат да. Бирок ошол эле мезгилде сырттан туруп алып эле мындай критика кыла берген дагы өтө оңой да. Бирок ошол согуштун ичине кирип алып атышыш, согуштун ичине кирип алып ушу душмандар менен кармашыш жана ошолорду жеңип чыгыш өтө кыйын нерсе. Ошондуктан бирок ушул согушка, ушул болуп аткан апатка
биздин өкмөт мындай жакшы даярдана албай калды да. Убакыт деле берилди, акчалар деле берилди, башкалар деле берилди. Бирок жакшы даярдык болбосо ошонун кесепетинен көптөгөн адамдар жабыр тартып атат. Складдар табылып атат, элге керектүү дары дармектерди бекитип отурган ишкерлер, кээ бир дарыканаларда бааларды атайлап кымбаттаткан фактылар катталып атат. Ошол дарылар кимдики болгон? Кайсы складдан табышты? Канча дары табышты? Ошонун бардыгын ачык айтыш керек эле да. Мына ошону ачык айтпай, жарымын айтып коюп, жарымын айтпай коюп, элдерге азыр бүдөмүк болуп калды. Мына кээ бирлери ар түрдүү башка ишкерлерди мындай күнөөлөй башташты. Дары сеники депчи. Ошо дарылар тапкандан кийин, ошо дарылар чындап гана бекитип жаткан болсо, демек аларды эгерде менде колумда бийлик болуп, мен турган болсом, мен өзүм жеке оюмду айтайын да. Анда мен ошол дарыларды баарын конфисковать этип элге таратып бермекмин да. Элге таратып бермекмин. Азыр кыйналып аткан элге бүгүн өмүрдү сактап калыш керек. Бүгүн ден соолукту сактап калыш керек. Эртең эмес, бүрсүгүн эмес, бүгүн. Бүгүн сактап калыш үчүн биз мындай оперативный тез чараларды колдонушубуз керек дагы, ошолорду кабыл алышыбыз керек. Шайлоого буга чейин берген бир маектериңизди айттыңыз эле. Мен шайлоого же Мекенчил партиясын жетектеп барамын, Садыр Жапаров досумдун, же Ата журт партиясына Мекенчил партиясын кошуп туруп барамын деп. Маселе кандай болуп чечилди? Азыр айрым булактарда айтылып атат, сиз Мекенчил партиясын жетектеп бара турган болдуңуз деп. Ушуну так жооп берип койсоңуз. Биз маселени чечтик, акыры бир жерге келип токтодук. Мен ушул Садыр Жапаров досумдун экөөбүз уюштурган Мекенчил партиясын 2010-жылы июнь айында уюштурган элек. Ошондо дагы ошол Ата журт партиясынын документтери кайсы бир башка адамдын колунда болуп, ал бизге алып келип бербей, биз болсо аны таппай, ызы-чуу болуп, өйдөлдүй болуп, ушундай болгон элек да. Анан ошондо кой, эми азыр ушунун шылтоосу менен шайлоого катыша албай калат окшойбуз. Жакшы башка партия ачайлы деп туруп, Мекенчил партиясын ачып койдук эле да, ачып койдук эле. 2010-жыл болчу бул, июнь айында эле. Эми ошол Мекенчил партиясын Садыр Жапаров башкарып, ошол карап жүргөн болчу. Азыр эми ошол Мекенчил партиясынын башында туруп, мен өзүм парламент шайлоого аттандым. Биздин Ата журт партиясында жүргөн, Ата журт партиясын колдогон, элге, журтка чоң ыраазычылыгын билдирип, жана ошол элдердин бардыгын мына эртең келе турган парламент шайлоодо Мекенчил партиясын менин баргандыгымды билдирип кетейин деп айткым келет да. Кайсыл бир партиялар менен биригишиңиз мүмкүнбү? Партияңызда кайсыл белгилүү саясатчылардан кимдер бар дегендей суроолор көп берилди да. Алдыда кайсы бир партиялар менен биригүү пландары барбы? Депутаттарда, мына азыркы депутаттардан биз принципиально эч кимди кошпой атабыз. Бир-эки эле депутат болушу мүмкүн. Бир-эки эле депутат, калган депутаттарды биз кошпойбуз. Мамлекеттик чоң кызматты иштегендер адамдардан да бир-эки эле адам болушу мүмкүн. Калгандарын кошпойбуз. Негизинен бизге жалаң мекенчилдер, жаштар, мамлекет үчүн деп күйүп, жанып, мамлекет үчүн мен жанымды берем дегенге даяр ушундай бир жаштардын бир тобун түзүп атабыз да. Ошондуктан биз бүгүнкү Мекенчил партиясынын багыты өзүн өзү эле айтып турат. Мекенчилдиктин негизинде көп маселелерди чечебиз деген үмүтүбүз бар. Замирбек Тойчубаев, Акниет Кеңешев, Регион.